Бизге буга чейинки келип түшкөн суроолор бар, суроолордуна жооп берип атабыз. Баламды милициялар кармап кетти деп угуп, эртеси билдим каерде экенин. Алып барып камап коюшуптур. Соттон үй камагына чыгарып алдык. Камакта кылмышты мойнуна алдыруу үчүн аракеттер көрүлүптүр. Мага айтыш керек беле, балаңды кармап кетип жатабыз деп. Же өздөрү билгендей иш жүргүзүшөбү? Ушул боюнча кеңеш берип коюңузчу. Сөзсүз түрдө жакын туугандарына мыйзамда көрсөтүлгөн Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 104 беренесинде мындай учур каралган. Эгерде шектүүнү кармаган учурда анын жакын туугандарына тергөөчү же болбосо ошол ыкчам кызматкерлери токтоосуз түрдө мындай кабар бериш керек. Ал эми же болбосо ошол шектүүгө демек ошо кармалган адам акысыз байланыш түзүп бериш керек. Алсак телефон аркылуу өзүнүн сөзсүз бир звонок кылганга ага мындай мүмкүнчүлүк берилет. Ал өзүнүн жакын туугандарын эмне болуп жатканын, кайсыл жерге мындай кармалып, кайсыл жерге бараткандыгы жөнүндө толук маалымат бергенге мүмкүнчүлүк берилет. Ал эми сиздин балаңызды баягы мойнун алдырууга аракет жасады, мындай кыйноолор болду дегендей бир маалыматты айтып жатасыз. Эгерде мындай катталган болсо, сиз атайын прокурорго арыз менен кайрылып, ошол денесинде кандай залал келген болсо, демек ага соттук медициналык экспертизадан өтүп, анын корутундусу менен андай доо койсоңуз болот. Ал эми андай белгилер жок боло турган болсо, анда бул мындай доо негизсиз болуп калат. Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодекси 104 берене кармоо жөнүндө шектүүнүн туугандарына жана коргоочусуна маалымдоо. Иш жүзүндө кармалгандан кийин тергөөчү алгачкы текшерүү органынын ыйгарым укуктуу кызмат адамы шектүүнүн кармалгандыгы жөнүндө жакын туугандарынын кимдир бирөөнө, жубайына, ошондой эле коргоочусуна токтоосуз маалымдоого жана шектүүнүн өзүнө акысыз маалымдоонун мүмкүнчүлүгүн берүүгө милдеттүү. Жасалган маалымдоо жөнүндө кармоо протоколуна белги коюлат. Эгерде кармалган шектүү башка мамлекеттин жараны болуп саналса, ушул берененин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн тартипте ал мамлекеттин элчилигине же болбосо консулдугуна маалымдалууга тийиш. Бул жөнүндө кармоо протоколуна белги коюлат. Кыргыз Республикасынын аймагында кармалган шектүү жараны болуп саналган мамлекеттин элчилиги же консулдугу жок учурда маалымдоо ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жиберилет. Кылмыш жана жорук жасоодон шек саналган жашы жетпеген адамды кармоодо анын мыйзамдуу өкүлдөрүнө жана балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органга токтоосуз кабарланат.